Assalamu alaikum, урматтуу Москва Кыргызстан каналынын көрөрмандары, авто сүйүүчүлөр. Бүгүн биз сиздерге Москва шаарында жалаң гана таксиге иштей турган унааларды көргөзмөкчүбүз. Жылы, жаңы, эски деги эле таксиге ылайыктуу унааларды көргөзөбүз. Комментарийде Москва шаарынан көрүп жаткан көрүүчүлөрүбүз аябай көп суранып атат. Ошондуктан бул чыгарылышты таксиге иштей турган унааларга арнайлы деп чечтик. Могу турган Hyundai Solaris'ten баштасам. Чыгарылган жылы 2013. Объем 1.6, коробка автомат. Баасы 480 000 рубль. Таксиге жарайт бул деле. Комментарийден сурагандар көп болуп атат. Кайсы жылдан баштап? Бул Solaris Rio'лор 2011'den баштап Яндекске иштесе болот. Бул жерде Hyundai Solaris турат, дагы бир. Чыгарылган жылы 2015. Объем 1.4, коробка механика. Баасы 510 000 рубль. Так, булар таксиге болбойт. Бул жерде Kia Cerato турат. Чыгарылган жылы 2013. Коробка механика, объем 1.6. Пробег 194 000 километр. Баасы 645 000 рубль. Бул жерде Kia Ceed турат. Чыгарылган жылы 2014. Объем 1.6, коробка автомат. Баасы 850 000 рубль. Пробег 72 350 километр. Баасы 850 000 рубль. Бул жерде дагы бир Kia Ceed турат. Мунун чыгарылган жылы 2016 экен. Comfort Plus'та иштейт. Comfort Plus эмес, Comfort'та иштейт. Объем 1.6, коробка автомат. Bir хозяин дейт. Пробег 94 000 километр. Баасы 920 000 рубль. Бул жерде дагы бир Ceed турат, бирок баасын жазбаптыр. Бул жерде Kia Cerato турат. Чыгарылган жылы 2018. Объем 2, коробка автомат. Пробег 162 000 километр. Баасы 930 000 рубль. Мындай тряпочный салондо. Штатный подлокотниктер бар экен. Кондиционер бар экен. 4 терезе көтөргүчтен электрический. Баасы 930 000 рубль. Бул таксиде иштеп жүргөн унаа экен. Бул жерде дагы бир Kia Rio турат. Чыгарылган жылы 2014. Объем 1.6, коробка автомат. Баасы 650 000 рубль. Assalamu alaikum. Машина издеп жүрөсүңөрбү? Машина карап жүрөбүз. Таксиге өзөм. Бул жерде Kia Cerato турат. Чыгарылган жылы 2014 экен. Баасы 838 000 рубль. Объем 2, коробка автомат. Bir хозяин дейт. Пробег 47 892 километр. Баасы 838 000 рубль. Kia Cerato. Бул жерде дагы бир Kia Rio турат. Чыгарылган жылы 2013. Объем 1.6, коробка механика. Пробег 91 000 километр. Баасы 600 000 рубль. Kia Rio. Бул жерде Kia Rio X-Line турат. Чыгарылган жылы 2018. Объем 1.4, коробка автомат. Баасы 925 000 рубль. Kia Rio X-Line.
Бұл жерде Kia Optima турат. Чыгарылган жылы 2018. Объем 2, коробка автомат. Баасы 1 миллион 560 миң рубль. Комплектациясы аябай жакшы экен. Кожаный салонда, кара түстөгү мультируль, климат контроль, круиз контроль, штатный монитор. Бүт бар екен, bir гана люк жок екен, калган бары бар екен. Баасы 1 миллион 560 миң рубль. Так, бұл жерде дагы bir X-Line турат. Чыгарылган жылы 2018. Объем 1.6, коробка автомат. Баасы 1 миллион 69 миң рубль. Bir хозяин, пробег 18.900 километр екен. Баасы 1 миллион 69 миң рубль. Дагы bir X-Line, Kia Rio екен, бирок баасын жазбаптыр. Бұл жерде дагы bir Kia Rio турат. Чыгарылган жылы 2017 екен. Объем 1.6, коробка автомат. Баасы 790 миң рубль. Kia Rio чыгарылган жылы 2015. Объем 1.6, коробка автомат. Пробег 152 миң километр. Баасы 745 миң рубль. Kia Optima чыгарылган жылы 2019. Объем 2, коробка автомат. Пробег 12 миң километр болгону. Баасы 1 миллион 945 миң рубль. Мында бесключевой доступ бар екен. Мында штатный литий дискаларда, Kia'нын өзүнүн дискасы екен. Зимний резина, липучка. Кожаный салон, кара түстөгү подлокотниктер бар екен. Штатный монитор, мультируль, круиз контроль, кнопка старт-стоп, климат контроль двухзонный. Мындагы максимальный комплектация, bir гана люк жок екен, калган бүт бар екен. Hyundai Solaris серебристый түстө екен. Мындай штатный дискаларда, зимний резина, липучка. Чыгарылган жылы 2015. Объем 1.6, коробка автомат. Баасы 805 миң рубль. Так, дагы кайерде турат таксиге ылайык машиналар, азыр сиздерге таап тартам дагы. Так, бул жерде дагы bir Kia Optima турат. Мондай литий дискаларда, зимний резина. Чыгарылган жылы 2018. Объем 2. Передний привод, автомат. Пробег 45 миң километр. Баасы 1 миллион 560 миң рубль. Эгер кредитке алсаңыздар 23 миң 688 рубльден тура келет экен. Кредит тууралуу айта кетсек, кредитке алам десеңиздер 20% первоначальный взноско акчаңыздар болуш керек, анан паспорт российский болуш керек. Баасы 1 миллион 560 миң рубль. Достор, шуну менен бүгүнкү чыгарышыбызда жыйынтыктайбыз. Видео жаккан болсо каналга жазылыңыздар. Видеонун астына лайк басып, комментарий калтырып кетүүнү унутпаңыздар.